Нурзат Токтосунова кыздардын 35% туугандары тарабынан зордукталган. Белгилүү алып баруучу жана коомдук ишмер Нурзат Токтосунова YouTube каналдардын бирине берген маегинде коомдук кыздардын болжол менен 35% жаш кураганда жакын туугандары тарабынан сексуалдык зомбулукка кабылган деп билдирүү жасаган. Нурзат Токтосунова акыркы 2 жылдан бери психологиялык багытта изилдөө жүргүзүп, бул темада адамдар менен ачык сүйлөшүп келгенин белгиледи. Ал маегинде мага кайрылгандардын арасында кыздар гана эмес, айрым учурларда эркек балдар да болгон деп айтты. Анын бул билдирүүсү коомчулукта кызуу талкууга алынып, зомбулуктун алдын алуу, жабырлангандарга жардам берүү боюнча чечкиндүү чаралар көрүлүшү керек деген пикирлер айтылууда. Булак Сокол медиа. Унаасы менен дрифт уюштурган айдоочу айыпка жыгылды. Чүй облусунун Кан шаарында атайын авто ийин баштык жасаган айдоочуга айып салынып, унаасы айып короо жайына токтотулду. Бул туурасында жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Соц тармактарда Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаа атайын авто ийин баштык жасап, коомчулуктун тынчын алып жаткандыгы боюнча видео тасма тараган. Бул факты боюнча жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын кызматкерлери ыкчам издөө иш-чараларын жүргүзүп, аталган унааны таап, айдоочуга 15 000 сом айып салышты. Кошумчалангандай, эми бул айдоочу кайталап авто ийин баштык жасай турган болсо, 6 айлык мөөнөткө унаа башкаруу укугунан ажыратылат. Ички иштер министрлигинин башчысы кара тизмедеги мигранттарга кайрылды. Шейинбек Кулбаев бул акыркы мүмкүнчүлүк экенин айтып, мекеништерди убакытты текке кетирбөөгө чакырды. Бул нерсе өлкө башчы Садыр Жапаровдун РФ президенти Владимир Путинге кайрылуусунан улам мүмкүн болду. Мөөнөт бүткөндө өкмөт жардам бербеди, президент сүйлөшкөн жок деген дооматтар негизсиз болот деп жазылган кайрылууда. Ал кара тизмедеги 70 000 мекендештин ичинен 3 000ге жакыны гана рейстерден чыкканын белгилеп, 1 сентябрга чейин бул ишти жасабагандар депортация болорун эскертти. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, Кубанычбек кызы кымбат. Улум Мухаммад ошо жол кырсыгына кабылып, башынан удар алган. Азыркы учурда жардамга муктаж, балам отура албайт, баса албайт. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен, сиздерден сурадарым. Баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Көптү көрсөгөл болот дейт. Мен да балам көптүн катарында басып, ойноп, күлүп жүрүшүн каалайм. Бул теңдүүлөр чуркап жүрөт азыр. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Сиздердин берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Рахмат чоң. Бизге азыркы учурда $5,000 каражаты керектөлүүдө, $13,000 чогулду. Жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун. Экөөбүздүн номерлер М-банк кымбатка деп чыгат 3197. Ошол эле номерде оденги бар. Баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө иштеп жүрөт. Берген жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун. Баткен Разаков унаа жолу убактылуу жабылды. Селин айынан Баткен Разаков унаа жолу убактылуу жабылды. Бул тууралуу жергиликтүүлөр билдиришти. Маалыматка ылайык, Ош Баткен Разаков жолунун Рават айылынан өткөн бөлүгүндө сел жүрүп, жол убактылуу жабылган. Булак Баракелди. АКШда учуучу унаа жасалды. Словакия Клейн Вилсон компаниясы АКШнын Беверли-Хиллз шаарында өзүнүн жаңы инновациялык өнүмү РК-2 аттуу биринчи учуучу унааны тааныштырды. Бул уникалдуу автоунаа болгону 80 секунд ичинде кадимки унаадан учак айланып, саатына 250 чакырымга чейин ылдамдык менен учууга жөндөмдүү. Компаниянын маалыматына ылайык, РК-2 технология менен транспорттун келечегин айкалыштырган инженердик жетишкендик. Анын көмөгү менен жүргүнчүлөр жер үстүндө да, абада да эркин жүрүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Учурда унаанын коммерциялык колдонууга чыгышы боюнча даярдыктар көрүлүп жатат. РК-2 келечекте шаар аралык жана кыска аралыктагы сапарлар үчүн заманбап альтернатива болушу мүмкүн. Валентина Шевченко Фьорону жеңип, чемпиондук наамын коргоп калды.
Валентина Шемченко дагы бир жолу UFC'деги чемпиондук наамын ийгиликтүү коргоп калды. 11 май күнү кыргызстандык спортчу UFC 315 турниринде Канаданын Монреал шаарында өткөн башкы беттеште франциялык Манон Фьоро менен таймашып, жеңил салмактагы чемпиондук курун коргоду. 5 раундка созулган беттештин жыйынтыгында калыстар жеңишти Шевченкоға карышты. Валентина Шевченко UFC'деги 18 беттештен 14 жеңишин камсыздап, 8 жолу чемпиондук наамын коргоп чыкты. Сары кызды куттуктайбыз. Билл Гейтс 20 жылдын ичинде жеке байлыгынын дээрлик баарын кайрымдуулукка жумшай турганын жарыялады. Кеп $200 миллиард жөнүндө болуп жатат. Ал анын Гейтс фонду аркылуу которулат. Кийинки 20 жыл ичинде мен бүткүл байлыгымды Гейтс фонду аркылуу дүйнө жүзү боюнча адамдардын өмүрүн сактап калуу жана жакшыртуу үчүн жумшайм. Ал эми 2045 жылдын 31 декабрында фонд эшигин бир отоло жабат деп жазган Гейтс өзүнүн сайтында. Мен өлгөндөн кийин эл мен жөнүндө көп айтышат, бирок алардын бири да бай өлдү деп айтпасын деген ниетим бар, деди ал.